Айкөл айылындагы жаңы курулган мектептин жаркыраган класстык кааналары окуучуларды кабыл алууга даяр. Мугалимдер окуу жылынын башталышын быйыл өзгөчө кубануу менен күтүп жатат. Анткени жаңы билим уясында бардык шарттары каралып, билим берүүдөгү замандын талабына жооп берген жабдыктар менен камсыздалган. Мурда жыйындар залы жок эле, спорт зал жок эле, ашканабыз жок эле. Мына окуучулар үчүн жаркыраган жакшынакай ашкана уюшулду, актовый зал болду, спорт зал, компьютерный класс жок эле мурда. Азыр заман талабын компьютер менен иштебесе болбойт. Окуучуларга компьютер менен иштегенге жакшы шарт түзүлдү. Бардык предметтерге кабинеттер болду. Башталгыч класстарга да кабинеттер жаркыраган, жарык, чоң класстар болду да. Айылдагы жаңы мектептин ачылышын мугалим, окуучулардан сырткары ата-энелер да чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Анткени айыл түптөлгөндөн бери алгачкы жолу типтүү заманбап билим берүү мекемеси курулду. Элетте жаңы мектеп куруу керектигин жергиликтүү эл көп жылдан бери бийликтен суранып келген. Айта кетсем, типтүү мектеп салынып, биздин элибиз өтө кубанычтуу кабар менен алдык. Ана Кудай буйрса бүтүп калды, ачылыш алдыда турат, Кудай кааласа. Окуучуларыбыз, элибиз, жалпы эле айылдын тургундары бардыгыбыз биз өтө сүйүнүчтүү кабарды угуп турабыз. Кудай кааласа эрте жакында ачылат деп турат. Анан буга чейинки биздин мектебибиз ашар жолу менен салынган мектебибизде өтө кыйынчылыктар көп болгон. Айкөлдөгү эски мектептин имараты 75 жыл мурун ашар жолу менен салынып, билим берүүнүн талаптарына жооп берген эмес. Ошондой эле эски имарат 2021 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жараксыз деп табылган. Райондук билим берүү бөлүмүнүн маалыматына ылайык, аймакта жыл сайын жаңы мектептер салынып, эски авариялык абалдагы имараттардын саны азаюуда. Авариялык абалда мурда чыккан 2014-2013 жылы чыккан, анан акыркысы 2020-2021 жылы чыккан жалпы авариялык абалдагы мектептин саны 20га жакын болчу. Ушу 2020 жылга чейин да. Азыр мына ошолордон курулуп келип, шу бүгүнкү күндө азыр 5 мектебибиз калды. Булардын дагы ПСДсы УКС тарабынан даярдалып, мына күзгө тендер өткөрүлүп, Кудай буйрса кийинки жылга ушул 5-өө да курулушу башталат. Ушулар бүтсө, анан авариялык абалдагы мектеп калбайт, Кудай буйрса. Белгилеп өтсөк, ушул жылы Лейлек районунда жалпы 15 билим берүү тармагына тиешелүү курулуштар мамлекеттик казынадан каржыланган. Алардын ичинен 4 мектеп жаңыдан салынып, 3-өсү 1 сентябрда окуучуларды кабыл алат. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.